Саламатсыздарбы, мекендештер. Мен жалпы эле учурдагы эл өкүлдөрү боюнча ошондой эле Адахан Кимсанбаев жөнүндө дагы бир пикир айткым келип турат. Адахан Кимсанбаевичтин саясат багытындагы кыймыл аракеттери деги эле жогорку кеңештеги өзүн алып жүрүүсү байкап көрсөңүздөр, Адахан Кимсанбаевичти көп киши, дээрлик көп киши мүнөзү чатак экенин билет, пейили корс экенин жакшы билишет. Бул чындык. Көп кишиге жакпайт. Ошолордун ичинде мага да жакпайт. Бул кылык жоруктары. Анткени саясатта такшалып өзүнүн ордун билген салмактуу киши ар бир кыймыл аракетин, ар бир сүйлөгөн сөзүн ошондой эле кандай гана жоруктары болбосун өтө кылдат карап, жетөлчө бир кесип, этияттык менен иш жүргүзгөнү абзел деп айтат элек да. Адумаровдун башка эл өкүлдөрү менен мамилеси, сүйлөө темпи, пикир бөлүшүү, өз билгенин ортого айтуу, ошондой эле туура эмес жактарды баса белгилеп, далил деп көрсөтүп берүүсү бул туура. Бирок ошону жайбаракат эле түшүндүрүп айтып, оор басырыктуу болсо өтө дурус болмок эле деп айтар элем да. Бул киши тилекке каршы ошондой сапаттарды өзүнө камтый албайт. Тез жинденип, тез алынып, булкунуп кеткен жагдайлары бар. Бул өтө өкүнүчтүү. Бул маселени көп киши айтып жүрөт. Көп киши көрмөксөн, билмексен да болуп жүрөт колдоочулардын арасында. Бул кишини жакындан, үстүрттөн, мурдадан байкоо салып жүргөн киши катары мен да аябай жакшы билем. Чындыгында жактырбайм бул пейилин, мүнөзүн. Бул абдан өкүнүчтүү. Экинчи жагынан алып карай турган болсок, жогорку кеңештеги азыркы учурдагы, азыркы таптагы эл өкүлдөрүнүн дээрлиги 80-90% бар эмес, 80-90% ошентип булкунуп жулкунганга айла жок кылат да. Мындайча айткандачы, жакшы сөз менен айтып, жайбаракат түшүндүрсөң, туура эмес түшүнөт. Эл өкүлдөрүнүн ичиненчи көпчүлүгү бийликтин айтканын артынан ээрчийт. Бул кыргыздын тарыхында ушундай болуп келген. Азыркы мода сөздү алып карай турган болсок, 30 жылдан бери ушундай да. Тагыраагы эгемендүүлүк алгандан бери кайсы бийликтин түшүндө болбосун, ошолордун жугундусун карап, жүгүртөгү болуп жүргөндөр толтура да. Тилекке каршы ушундай. Башында парламентке шайлоо бүтүп, шайланып келгенден кийин 1-2 ай жакшы нормаларга карап, байкап аракет кылышат. Бирок 3-4 ай, жарты жылдан нары өткөндөн кийин уже бир топ эле өзгөрүүлөр болот. Мүнөздөрү өзгөрүшөт. Жүрүм туруму, көз караштары кескин түрдө өзгөрөт да. Муну байкап эле жүрөсүздөр баарыңыздар. Көп киши өзүнүн колдоочулары айтпайт экен тилекке каршы. Көп кишинин жаман, жакшы эмес терс сапаттарын жана жакшы жактарын эле айтып, асманга учуруп, айга жеткирип эле канат байлап көкөлөтүп ийгенди жакшы билет да биздикилер. Ошон үчүн ар бир кишини саясатчы болобу, өзгөчө саясатчыларды да колдоп жүргөн болсоңуздар, ошол кишинин туура эмес бараткан жактарын, кадамдарын, тескери сапаттарын сөзсүз түрдө айтып турсаңыздар, ошол киши ойлонот. Мени чындап колдоп аткан тарапташтарым тарабынан дагы ушундай сөздөрдү угуп атам, демек алар байкап атат. Мен түздөнүүгө аракет кылышым керек деген сөздү ачык айта албаса дагы ар бир киши ичинен, ички дүйнөсү менен, жүрөгү менен туюп ойлоно баштайт. Экинчи жолу бир аз болсо дагы тизгинин тартып калат.
Адагам Адымаровдун ушул сапаттарын көп колдоочулары айтпайт тилекке каршы. Мен аны жакшы билем. Кээ бир моментте айтсам жаман көрүнүп каламбы деген дагы мекендештер жок эмес да. Дээрлиги ошондой ойдо. Бирок бул нерсени айтыш керек. Ачыгын айткан киши бул жаман киши болуп эсептелбейт. Чын-чынына келип, туура түшүнгөн, туура баамдаган киши болсо, ошол кишинин чындап колдоочусу же болбосо чындап ошол кишини аяп аткандагысын белгисин көргөзөт. Ушул нерсени биз туура түшүнүшүбүз керек. Кээ бир моменттерде жогорку кеңештеги депутаттардын дээрлиги бирок тажатып ет, тим эле жеткирип ет, айла жок эмоцияга алдырып, бардык эле кишинин ушундай мүнөзү болот, айтып ет, ачуу тез келет, акыл кеч келет дегенде кийинчерээк анан ойлонуп калабыз. Ушул моментте ушинтип сүйлөп эле бир аз жайыраак түшүндүрсөм болмок экен депчи. Жөнөкөй кишилерде ошондой ойлор болот. Айрыкча бул эл өкүлү болгондон кийин булар бизге караганда дагы, жөнөкөй жарандарга караганда дагы бул боюнча көбүрөөк этият кармап, кененирээк ойлонуш керек да, сөз сүйлөрдөн мурда. Тилекке каршы эл өкүлдөрү дээрлиги сабатсыздар деп айтканына мен толук кошулам. Арасында кыйындар, өз ишин мыкты билген адискөйлөр, эл камын ойлогон, мамлекеттин келечегин алдыга жылдырайын деп аракеттенген эл өкүлдөрү жок эмес, бар. Ошол кишилер менен албетте сыймыктанабыз. Мен ошол өз принциптеринен тайып, элдин келечегин унутуп коюп, өзүнүн эртеңки кек башын ойлогон эл өкүлдөрүнө айткым келет да, бир аз түздөнгүлө. Жаныңарда отурган кээ бир үлгү боло турган кишилерден сабак алгыла. Чындап эле эртеңки Кыргызстанды оңдойбуз. Келечек эртеңки өзүбүздүн жаш балдарда, уул кыздарыбызда деген кичинекей ой максатыңар боло турган болсо, бир аз ойлонгула.